3 bölüm. Musa Midiyandын din кызматчысы кайнатасы Итронун койлорун кайтарып жүрдү. Bir күнү ал койлорду чөлдүн аягына чейин айдап барып, Кудайдын тоосу Хорепке келди. Ошондага күйүп жаткан тикенектүү бадалдын арасынан оттун жалынынан Теңирдин периштеси көрүндү. Муса тикенектүү бадалдын жалындап күйүп жатканын, бирок күйүп кетпегенин көрдү. Эмне үчүн бадал күйүп кетпейт? Барып бул укмуштуу кубулушту көрүп келейинчи деди ал. Теңир анын көргөнү келе жатканын көрүп, бадал ичинен аны Муса, Муса деп чакырды. Ал мен мындамын деп жооп берди. Кудай ага, бул жерге жакындаба. Бут кийимиңди чеч, анткени сен турган жер ыйык жер. Мен сенин ата бабаңдын Кудайымын, Ибраимдин, Исхактын, Жакыптын Кудайымын деди. Муса бетин жаап алды, анткени Кудайды карагандан коркту. Теңир мындай деди: мен өз элимдин Мисирде тарткан азабын көрдүм. Башкаруучулардан кордук көрүп, боздогон үнүн уктум. Мен анын кайгысын билем. Ошондуктан мен аны мисирликтердин колунан куткаруу үчүн аны бул жерден алып чыгып, сүт менен балаккан жакшы кенен жерге, канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине алып баруу үчүн келдим. Исраил уулдарынын боздогон үнү мага жетти. Аларды мисирликтер кантип эзип жатканын көрүп турам. Ошондуктан баргын. Мен сени фараонго жиберем. Мисирден менин элимди, Исраил уулдарын алып чык. Муса Кудайга: фараонго барып, Мисирден Исраил уулдарын алып чыккыдай мен киммин деди. Ошондо Кудай ага: мен сени менен болом. Сени мен жибергендигимдин белгиси мындай: сен элди Мисирден алып чыккандан кийин ушул тоонун үстүндө Кудайга ибадат кыласыңар деди. Муса Кудайга: мен азыр Исраил уулдарына барып, силердин ата бабаңардын Кудайы мени силерге жиберди десем, алар менден анын аты ким деп сурашса, эмне деп жооп беришим керек деди. Кудай Мусага: мен бар болуп туруучумун, Жахабамын. Исраил уулдарына мени силерге бар болуп туруучу өзү жиберди деп айт деди. Анан Кудай Мусага дагы мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: Теңир силердин ата бабаңардын Кудайы, Ибраимдин, Исхактын, Жакыптын Кудайы мени силерге жиберди. Бул менин кылымдан кылымга, укумдан тукумга белгилүү болгон ысымым. Барып Исраил аксакалдарын чогултуп, аларга мындай деп айт: Теңир силердин ата бабаңардын Кудайы, Ибраимдин, Исхактын, Жакыптын Кудайы мага келип мындай деди: мен силерге келип, Мисирде силерди эмне кылып жатышканын көрдүм. Мен силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарып, канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине, сүт менен балаккан жерге алып барам. Ошондо алар сени угушат. Сен болсо Исраил аксакалдары менен бирге Мисир падышасына барып, ага мындай деп айтасың: Теңир еврейлердин Кудайы бизди чакырып жатат. Ошондуктан бизди чөлгө 3 күндүк жолго кое бер. Кудай Теңирибизге курмандык чалалы. Мен билем, Мисир падышасын зор күч менен мажбур кылбасаң, силерге рухсат бербейт. Мен өзүмдүн күчүмдү колдонуп, Мисирди кереметтер менен кыйратам. Ал силерди ошондон кийин гана кое берет. Мен бул элге мисирликтердин көзүнчө ырайым кылам. Силер кетип бара жатканда куру кол кетпейсиңер. Ар бир еврей аял мисирлик коңшусунан жана үйүндө жашаган мисирлик аялдардан алтын күмүш буюмдарын, кийимдерин сурап алат. Аларды уул кыздарыңарга кийгизесиңер. Ошентип мисирликтерди тоноп аласыңар. 6 бөлүм. Ишемби күндөрдүн биринде Иса шакирттери менен эгин талаасынан өтүп бара жатты. Шакирттери буудайдын баштарын үзүп алып, колдору менен ушалап жеп бара жатышты. Кайсы бир фарисейлер: эмне үчүн силер ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатасыңар деп сурашты. Иса аларга: Дөөт пайгамбар жана анын жанындагылар ачка болушканда эмне кылгандарын окуган жок белеңер. Ал Кудай үйүнө кирип, кыйык кызмат кылуучулардан башка эч ким жегенге болбой турган нан курмандыктарынан алып жеп, жанындагы кишилерге да бербеди беле деп жооп берди да: Адам уулу ишемби күндүн да кожоюну деди. Ишемби күндөрүнүн дагы биринде Иса синагогага келип элди окутту. Ал жерде оң колу шал болуп калган бир адам бар эле. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Исаны айыпташ үчүн шылтоо издеп, ал ишемби күнү айыктырар бекен деп карап турушту. Алардын оюн билген Иса бир колу шал болуп калган адамга: ордуңан туруп ортого кел деди. Ал ордунан туруп ортого келди. Иса аларга мындай деди: мен силерге суроо берейин. Ишемби күнү жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи? Алар унчугушкан жок. Иса аларды бир карап алды да жанагы кишиге: колуңду сунчу деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып экинчи колундай болуп калды.
Алар аябай ачууланып, Исаны эмне кылсак деп өзара акылдаша башташты. Ошол күндөрдүн биринде Иса сыйынуу үчүн тоого чыгып, түнү бою Кудайга сыйынды. Таң атканда ал шакирттерин чакырып алып, алардын ичинен 12-ни тандады да, аларды элчилер деп атады. Алар Петр дегенде ысым коюлган Шимон, анын бир тууганы Андрей, Жакып менен Жакан, Филипп жана Бартоломей, Матай, Томас, Алпейдин уулу Жакып жана Зилот деген атка конгон Шимон, Жакыптын уулу Жүйүт жана кийин чыккынчы болуп кеткен Жүйүт Искариот. Иса алар менен бирге тоодон түшүп, бир түз жерге келди. Көптөгөн шакирттери жана бүткүл Жүйүт аймагынан, Иерусалимден, деңиз боюндагы Тир жана Сидон шаарларынан келген көп эл анын жанына чогулду. Алар анын сөзүн угуу үчүн, оорларынан айыгуу үчүн келишкен эле. Жин оордан азап чеккендер да келип айыгып жатышты. Элдин баары Исага колдорун тийгизүүгө аракет кылып жатышты. Анткени андан чыккан күч бардыгын айыктырып жатты. Ошондо Иса шакирттерин карап мындай деди: "Руху жакырлар, бактылуусуңар. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердики. Азыр ачка жүргөндөр бактылуусуңар, анткени тоесуңар. Азыр ыйлап жүргөндөр бактылуусуңар, анткени күлөсүңөр. Адамдар силерди адам уулу үчүн жек көрүп, элден бөлүп, кордоп, жаманатты кылса, бактылуусуңар. Ошол күнү сүйүнгүлө, кубаңгыла, анткени силердин асмандагы белегиңер чоң. Пайгамбарларга да алардын ата-бабалары ушундай мамиле кылышкан. Ал эми байлар, силерге кайгы, анткени өзүңөрдүн көңүл соорота турган нерсеңерди алгансыңар. Азыр курсагы ток жүргөндөр силерге кайгы, анткени ачка болосуңар. Азыр жыргап күлгөндөр силерге кайгы, анткени боздоп ыйлайсыңар. Эгерде силерди элдин баары мактаса, силерге кайгы, анткени алардын ата-бабалары жалган пайгамбарларга ушундай мамиле кылышкан. Мени угуп тургандар, силерге айтамын, душмандарыңарды сүйгүлө, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Силерди каргагандарга батаңарды бергиле, силерди кордогондор үчүн сыйынгыла. Оң жаакка чапканга сол жаагыңды да тос, сырт кийимиңди тартып алганга көйнөгүңдү да бер. Сураган адамга бер, бергениңди кайра сураба. Адамдардын өзүңөргө кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Эгерде өзүңөрдү сүйгөндөрдү гана сүйсөңөр, силерге кайдагы сыйлык? Күнөөкөрлөр деле өздөрүн сүйгөндөрдү сүйүшөт. Эгерде өзүңөргө жакшылык кылгандарга гана жакшылык кылсаңар, силерге кайдагы сыйлык? Күнөөкөрлөр деле ошентишет. Эгерде кайтарып бере ала турган адамга гана карызга берсеңер, силерге кайдагы сыйлык? Анткени бергенин кайтарып алуу үчүн күнөөкөрлөр да күнөөкөрлөргө карызга беришет. Ал эми силер душманыңарды сүйгүлө, жакшылык кылгыла, эч нерсе күтпөстөн карызга бергиле. Ошондо чоң сыйлык аласыңар жана бардыгынан жогору тургандын уулдары болосуңар. Жакшылыкты билбегендерге да, кара ниеттерге да ырайым кылат. Ошондуктан атаңар кандай боорукер болсо, силер да ошондой боорукер болгула. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Соттобогула, ошондо өзүңөр да соттолбойсуңар. Кечиргиле, ошондо силер да кечирилесиңер. Бергиле, ошондо силерге да берилет. Жакшы ченем менен ченеп, ыкшап, бастырып, ашыра толтуруп, этегиңерге төгүшөт. Анткени кандай ченем менен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем менен өлчөнүп берилет. Аларга дагы мындай үлгү насаат аңгем айтты. Сокур сокурду жетелеп жүрө алабы? Экөө тең чуңкурга түшүп кетпейби? Шакирт өз устатынан жогору болбойт, бирок үйрөнгөндөн кийин ар бир шакирт өз устатындай болот. Сен эмне үчүн өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бирөөнүн көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Сен өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөй туруп, "Кел бир тууганым, көзүңдөгү кыпынды алып салайын" деп кантип айта аласың? Эки жүздүү, адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып сал, ошондон кийин гана бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып салуу керектигин билесиң. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Ар бир дарак жемишинен билинет. Анткени тикенектен анжир, бадалдан жүзүм теришпейт. Жакшы адам жүрөгүндөгү жакшы казынасынан жакшы нерсе алып чыгат. Жаман адам болсо, жүрөгүндөгү жаман казынасынан жаман нерсе алып чыгат. Анткени адамдын жүрөгү эмнеге толуп ташыса, оозу ошону сүйлөйт. Эмнеге силер мени теңир, теңир деп чакырасыңар да айтканымды кылбайсыңар? Мага келип сөздөрүмдү угуп аткарган адам кимге окшош экенин силерге айтып коеюн. Ал жерди терең казып, пайдубалын таштан коюп, үй курган адамга окшош. Суу ташкындап үйдү каптаганда үй козголгон жок, анткени анын пайдубалы таштан болчу. Ал эми сөздөрүмдү угуп, бирок аткарбаган адам үйүн жердин эле үстүнө пайдубалсыз курган адамга окшош. Суу ташкындап үйдү каптаганда үй ошол замат кыйрады. Ал үй зор кыйроого учурады. 20 бөлүм. Наамалык сопар мындай деп жооп берди.
Өзүмдүн ойлорум мени жооп берүүгө түртүп жатат. Ошондуктан мен аны билдирүүгө шашылам. Мени ыза кылган же мен уктум. Мен үчүн акыл эсим жооп берет. Сен эмне? Байыртадан бери адам баласы жер бетине коюлгандан бери эмне болгонун билбейсиңби? Мыйзамсыздардын шаттыгы убактылуу экенин, эки жүздүүнүн кубанычы көз ирмем экенин билбейсиңби? Анын даражасы асманга жетсе да, төбөсү булуттарга тийсе да, өзүнүн заңына окшоп ал түбөлүккө жоголот. Аны көргөндөр ал кайда дешет. Көргөн түштөй көздөн кайын болот, аны таппай калышат. Ал түнкү көрүнүштөй жоголот. Аны көргөн көз аны экинчи көрбөйт. Ал отурган орун аны билбей калат. Анын уулдары жакырлардан кайыр сурап калат. Ал уурдагандарын өз колу менен кайрып берет. Анын сөөктөрү жаштыктын күчүнө толгон, бирок ал аны менен бирге топуракка жатат. Эгерде кыянаттык анын оозунда балдай таттуу болсо, ал аны тилинин астында жашырып турса, аны сактап жүрсө, таштап салбай оозунда кармап жүрсө, анда анын ушул тамагы ичинде уулуу жылаандын уусуна айланат. Ал жутуп алган байлыгын кайра кусат, Кудай аны анын курсагынан чыгарат. Ал жылаандын уусун соруп жатат. Аны уулуу жылаандын тили өлтүрөт. Ал бал менен сүт аккан өзөндөрдү, дарыяларды көрбөй өтөт. Тапканын кайтарып берет, жутпайт. Анын алган жазасы да байлыгына жараша болот. Кубанбайт. Анткени ал жакырларды эзген, куру кол кое берген, өзү курбаган үйлөрдү тартып алган. Курсагы тойгонун билбеген, ач көздүгүнөн эч нерсени аяган эмес, анын соргоктугунан эч нерсе качып кутулган эмес, ошон үчүн анын бактысы туруктуу эмес. Ашып ташыган молчулук болуп турса да, ал кысталышта калат. Ыза болгон ар ким ага кол көтөрөт. Ал курсагын толтургандан кийин Кудай ага өзүнүн каарын чачат да анын денесине дарт жаадырат. Ал темир куралдан качып кутулса, аны жез жебе тешип өтөт. Жебени сууруп алайын десе, ал денесин тешип чыгат. Жарк этип, өтүн тешип чыгат. Аны өлүм коркунучу басып калат. Бардык караңгы нерселер анын ичинде жашырылган. Аны эч ким тутантпаган от жалмайт. Анын чатырында тирүү калганын да кырсык басат. Анын мыйзамсыздыгын асман ачат, жер ага каршы чыгат. Анын үйүнө жыйганы жок болот. Кудайдын каары келген күнү бардыгы агып жок болот. Мыйзамсыз кишиге Кудай берген үлүш ушул. Кудуреттүү Кудай бөлүп берген мурас ушул. 7 бөлүм. Ал эми силердин мага жазып жибергениңер жөнүндө айтарым бул. Эркектин аялга жакындабай эле койгону жакшы. Бирок ойноштук кылбаш үчүн ар бир эркектин аялы ар бир аялдын күйөөсү болсун. Күйөөсү аялына карата, аялы күйөөсүнө карата жубайлык милдетин аткарсын. Аялдын денеси өзүнө эмес, күйөөсүнө таандык. Ошондой эле эркектин денеси өзүнө эмес, аялына таандык. Өз ара макулдашкандан кийин орозо кармоо жана сыйынуу үчүн гана бири-бириңерден убактылуу алыс болгула. Андан кийин кайрадан бирге болгула. Өзүңөрдү кармай албаганыңардан пайдаланып, шайтан азгырып кетпесин. Мен муну буйрук катары эмес, кеңеш катары айтып жатам. Анткени бардык адамдардын мендей болушун каалар элем. Бирок ар бир адамдын Кудайдан алган рухий жөндөмдүүлүгү бар. Бири мындай болсо, экинчиси тигиндей. Үйлөнө электерге жана жесирлерге айтарым, алардын мен сыяктуу жалгыз болгону жакшы. Эгерде өздөрүн кармай алышпаса, үйлөнүшсүн. Кумарлангандан көрө үйлөнгөн жакшы. Ал эми үй бүлө кургандарга мен эмес, Теңир мындай буйрук кылат. Аял күйөөсү менен ажырашпасын. Эгерде ажыраша турган болсо, кайра күйөөгө тийбесин. Же күйөөсү менен жарашсын. Ал эми эркек аялын кетирбесин. Дагы бирөөлөргө Теңир эмес, мен мындай демекчимин. Эгерде кайсы бир туугандын аялы Теңирге ишенбесе, бирок чогуу жашаганга макул болсо, анда ал бир тууган аялы менен ажырашпасын. Кайсы бир туугандын күйөөсү Теңирге ишенбесе, бирок чогуу жашаганга макул болсо, анда ал бир тууган күйөөсү менен ажырашпасын. Анткени Теңирге ишенбеген күйөөсү Теңирге ишенген аялы аркылуу, Теңирге ишенбеген аялы Теңирге ишенген күйөөсү аркылуу ыйыкталат. Болбосо балдарыңар ыйык болмок эмес, азыр алар ыйык. Эгерде Теңирге ишенбеген тарап ажырашууну кааласа, ажырашсын. Мындай учурда бир туугандын башы бош, Кудай бизди тынчтыкка чакырган. Аял, балким күйөөң сен аркылуу куткарылып калар. Кайдан билесиң? Эркек, балким аялың сен аркылуу куткарылып калар. Кайдан билесиң? Кудай кимге эмнени белгилесе жана кимди кандай абалында чакырып алса, ошол боюнча жашасын. Мен бардык жыйындарга ушундай буйрук берем. Сүннөткө отургузулган абалыңда чакырылсаң, жашырынба. Сүннөткө отургузулбаган абалыңда чакырылсаң, сүннөткө отургузулбай эле кой. Сүннөткө отургузулуу же отургузулбоо маанилүү эмес, маанилүүсү Кудайдын осуяттарын аткаруу. Ким кандай абалында чакырылса, ошол абалында калсын. Кул абалында чакырылган болсоң, уялба,
Эгерде эркиндикке чыгуу мүмкүнчүлүгүң бар болсо, жакшысын пайдаланып кал. Кул абалында чакырылган адам Теңир алдында эркин адам. Ошол сыяктуу эле эркин абалында чакырылган адам Машаяктын кулу. Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Адамга кул болбогула. Бир туугандар, ким кандай абалында чакырылса, Кудай алдында ошол абалында калсын. Турмушка чыга элек кыздар жөнүндө Кудайдан буйрук алган эмесмин. Бирок Теңирдин ырайымын көрүп, ишенимдүү болгон адам катары кеңеш берем. Азыркы кыйынчылыктарды эске алганда, үй бүлө курбай эле койгон жакшы деп ойлойм. Аялың бар болсо ажырашам дебе. Аялсыз калсаң, аял издебе. Эгерде үйлөнсөң күнөө эмес, эгерде кыз турмушка чыкса, күнөө эмес. Бирок үй бүлө кургандар дене жагынан азап тартышат. Мен болсо силерди аяйм. Силерге айтарым, бир туугандар, аз убакыт калды. Мындан ары аялы барлар аял жоктордой болсун. Ыйлагандар ыйлабагандардай, кубангандар кубанбагандардай, сатып алгандар сатып албагандардай. Бул дүйнөнүн жыргалчылыгын көрүп жаткандар жыргалчылык көрбөгөндөрдөй болушсун. Анткени бул дүйнө жок боло турган дүйнө. Мен силердин түйшүк тартышыңарды каалабайм. Үйлөнбөгөн адам Теңирге жагуу үчүн Теңирдикин ойлойт. Ал эми үйлөнгөн адам аялына жагуу үчүн бул дүйнөнүкүн ойлойт. Турмушка чыккан кыз менен турмушка чыкпаган кыздын да айырмасы бар. Турмушка чыкпаган кыз денеси, руху ыйык болуп, Теңирге жагуу үчүн Теңирдикин ойлойт. Ал эми турмушка чыккан кыз күйөөсүнө жагуу үчүн бул дүйнөнүкүн ойлойт. Муну силердин эркиндигиңерди чектешүү үчүн эмес, силерге жакшы болуш үчүн айтып жатам. Эч нерсеге алаксыбай, Теңирге ар дайым жакшы кызмат кылышыңарды каалайм. Ким өзүнүн жашы өтүп бара жаткан кызынын жалгыз өтүшүн туура көрбөсө, кызын күйөөгө берсин. Күнөө эмес. Кызы турмушка чыксын. Ал эми ким кызын күйөөгө бербөөнү чечсе, ошол чечиминин туура экенине көзү жетсе, өз эрки менен ушундай кылса, ал жакшы кылат. Кызын күйөөгө берген адам жакшы кылат. Ал эми кызын күйөөгө бербеген адам андан да жакшы кылат. Күйөөсү тирүү турганда аялдын башы бош эмес, күйөөсүнүн көзү өтүп кетсе, аялдын башы бош. Каалаган адамына турмушка чыкса болот, бирок Теңирге ишенген адамга гана. Менин оюмча, жесир бойдон калган аял бактылуу. Менде да Кудайдын руху бар деп ойлойм.